Ertеге бейишке киргендер карап бири-бири менен жолугушат экен, учурашат экен, эстешет экен бул дүйнөдө отуруштарын, сүйлөшкөндөрүн, жакшы иштерди кылгандарын, чогуу намаз окугандарын, илимде отургандарын, дават кылгандарын бардыгын эстешет экен. Эсиңдеби баягында тигиндей депчи. Бирок арасынан анча мынчаларын таппай калат экен. Баягы тупсак биз менен кээде келип кетип жүрөт жок го деп. Таппай калат. Ошонусу жаман. Кийин тозокуларды Алла Таала көрсөтөт экен. Эми кандай көрөт Алла Таала өзү билет. Бирок бейиштиктер дозокуларды көрүп туруп, ошо дозокуларды тааныгандарын айтат экен. Ма салакакум фи сакар. Сакар деген дозоктун бир түрү бар. Дозоктун 7 түрү бар. Канча экен? Бирөөсүнүн аты сакар. Силер кайсы нерсе силерди дозокко салып койду деп дозокулардан сурайт экен да. Эмне себептен силер дозокко түшүп калдыңар? Эмне түрттү силерди дозокко дегенде калу лам наку минал мусалли. Биринчиси биз намаз окубайт элек деп айтат экен. Ва лам наку нут'имул мискин. Биз бейбечараларга тамак бербейт элек дейт экен. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин. Биз бекер посттор менен, бекер сөздөр менен сүйлөп, алектенип, ошолорго кирип, болбогон бир саясат, болбогон бирөөнүн айыбы, бирөөнү дагы бир сындоо, каралоо, дүйнөнү мактап, капкаякта анекдот жомоктор менен бирибизди шылдыңдап, ушундай сөз менен биз алектене беребиз. Төртүнчүсү Wa kunna nukaddibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Biz kıyamet günü жалганга чыгара берген экенбиз. Ошентип атып башыбызга өлүм келип калды. Төрт нерсе. Эмне нерсе дозокко силерди түшүрүп койду десе, намаз окубайт элек. Бейбечара жетимдерге тамак бербейт элек. Бекер сөз менен алек болот элек. Кыямат күнү жалганга чыгарат элек. Башыбызга өлүм келгенге чейин ушу менен гана биз занят болдук дейт да.